Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушул күнү түнү кызматыңыздарда Арстанбек Абдылдаев. Бул эфирдин аты кут берүүсү. Мына адам эволюциялык жол менен көп кылымдарды, көп доорлорду басып өткөн экен. Биз көрбөдүк тирүү жан катары Байгедей доорун, Манас доорун, мисалга адамдын ушу жашоого жаралып келген доорун, ошо жалпылап айтылганда суу доору, таш доору, темир доору, техника доору дегендей. Бирок ушу 7 катар аалам, 7 катар жер бар, 7 күн бар дегендей, 7 катар ааламга, 6 катар ааламга ушу жаныбыз учуп кетип, дене дос өлгөн менен кайра ушу жан жаралып келип, уланып урпак. Анан улам жаңы муун, улам мезгил ушу эволюция менен бүгүнкү күнгө алып келип такады. Муну техника доору. Эми ушу техника доору бүтүп атат. Мына техниканын жетишкен чеги. Ошо сүрөттү мурун телеграмма жөнөтчү эле да. Кабар жөнөтчү эле, эл жөнөтчү эле, башкарманын, мисалы айылдын председателинин, колхоздун курьери же чабарманы бар эле. Жыйналыш мынчасында болот, баланчаны чакырып кел. Атын минип алып, ошол атайын барып айтып, кол койдуруп, чабарман деп койчу. Мына карасаңыз, азыр болсо ошол техниканын жеткен чеги менен ошол эле кызматты бүтүрсө болот. Ушул эволюция ушундай болуп турат экен. Дагы астыбызда дагы бир чоң эволюция бар. Ал адам акылы менен такалган кезде, ана мына биз айтабыз, кыргыз бул Кудай деп айтып атабыз. Кыргыз бул арбай, кыргыз бул энергия, кыргыз бул нур, кыргыз бул аалам, кыргыз ааламдан келген эле өкүл деп. Ана мунунун чындыгынын далили ушул болуп атат. Кыргыз ушу ааламдын ролун аткарат. Кыргыз ушу ааламдын ролун аткара албагандыктан бүгүнкү күнү кырсыктап атат деп атабыз. Бул чындык. Мына ошол бир чындыгынын далили ушул болуп атат. Бүгүнкү күндө өнүккөн билим, өнүккөн техника, өнүктүү деген дүйнө окумуштуулары, өнүккөн мамлекеттер жол таппай, өнүккөн ошол ушунча ойлоп тапкан Япон эли, техниканы ойлоп тапкан бир кырынан Корея эли багыт таппай турган кезде анан нурдан жаралган жумок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан адамзатка жол таап берип атат. Кайып деген сөздү эч качан жокко чыгарбаш керек. Кайып бул көк. Анан эмнеге мындай болот дегенде ушуну эстен чыгарбагыла. Асман менен жердин бүтүндүгүн эч ким буза албайт. Демек, жерде бузук жашоо башталып баратканда аалам колдоп коштоп турат. Жерде ошол жана бир чөйрө бузулуп кеткенде ааламдан дин берилип, пайгамбары жаралып, бир убактылуу өткөлдөн өткөрүп, бир эволюциядан чыгарып коюп атпайбы? Мисалы кайсы дин болсун. Эми бекер айтылбаса керек, 24 000 пайгамбар жаралып келген делген деле бекер айтылбаса керек. Демек ошол эволюция кылып турган. Анан бүгүнкү күндө дагы ушу 6 катар аалам биринчи дүйнө же биринчи жердин үстүндөгү биринчи ушул аалам жер жашоосуна дагы ааламдык маалымат, ааламдык энергия, ошондой кудурет касиет бергени чындык. Бул кыргызга берилип атат, башка улутка эмес. Ошондуктан мына урматтуу улуу журтум, мынабу тема